Бүгін біз сіздер менен Орозого карата 5 күндүк акысыз мини курстун 3-чү күнүн баштайбыз. Кошулуп баштаңыздар. Кутман кеч. Мен кандай угулуп жатам? Бул жакка жазып койсоңуздар плюс белгисин. Байланышты текшерип алалы. Плюс белгисин коюп кетиңиздер, эгерде мен жакшы угулуп жаткан болсом. Кутман кечиңиздер менен карамаган орозоңуздар кабыл болсун. Демек мен жакшы угулуп жатыптырмын да. Сонун. Рахмат. Саламатчылык. Келиңиздер 3 күндөн бери бул сабакка катышып жатам десеңиздер 3 санын коюп кетсеңиздер, анан жок мен бүгүн биринчи жолу эле кирип атам десеңиздер, анда 1 санын коюп кетсеңиздер. Рахмат. Мен сиздерди көрүп турганыма абдан кубанычтамын. Бүгүн биз сиздер менен дагы эң сонун трансформациялык практикаларды жасайбыз. 3 санын коюп башташты. Демек 3 күндөн бери катышып аткан айымдар көп экен. Сонун биринчи келип аткандар дагы бар экен, экинчи келип аткандар дагы бар экен. Көпчүлүгү 3 күндөн бери катышкан айымдар экен, биринчи жолу келип аткан айымдар. Менин баракчама кош келиңиздер, жана бүгүнкү эфирге дагы кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Биринчи келген айымдар, сиздер менен мен өзүмдүн атым Узаткан Жусупова 2021 жылдан бери 5 жыл болуп калды. Мына Кыргызстанда өзүмдүн курстарым аркылуу, өзүмдүн разборлорум аркылуу айымдарга, мырзаларга жардам берип келе жаткан психолог, бизнес наставникмин. Биз бүгүн сиздер менен дал ошол өзүмдүн ушул убакка чейин иштеп келе жаткан методикам менен дагы да кантип иштесе болот көрсөтүп берем. Азаматсыздар, рахмат баарыңыздарга. Кечээ күндөн бери башым ооруп жатат дейт да. Биз трансформация болуп аткан учурда бизде трансформация биздин эсиңиздерде барбы? Кичинекей кезибизде телевизорду ачканда ичинде майда зыңдар жүрчү эле го. Бири-бири менен туташып кеткен, бири-бирине уланып кеткен да. Ошол сыяктуу биздин мээбизде дагы ошол сыяктуу майда нейрондук байланыштар бар. И ошол нейрондук байланыштын эскилери кетип, анын ордуна жаңылары келген учурда бизде бир аз башыбыз ооруйт. Это нормально да. Бул ушундай психологиялык сабак. Мисалы мен азыркы учурда Москвада психология боюнча магистрантмын. И ал жакта биз психологияны көбүнчө симптомдору менен, мисалы оорунун симптомдору, адамдардын поведениясы каяктан келет да, өзүнө ишенбестиги каяктан келет. Ушулардын баардыгын симптомдорун табабыз. И бул жакта именно аны тереңинен таап туруп, аны трансформация кылган методика. Ошондуктан эгерде сиздер биринчи жолу келип жашооңуздарды түрдүү максаттарга өзгөртүп келем десеңиздер, анда эң туура жолго келдиңиздер деп мен ишенем. Мен сиздерге кечээ тапшырма бергенмин, 5 максат жазып келиңиздер деп. Кана 5 максатыңыздарды ким жазды? 5 максатты бул жакка жазып кереги жок. Мен жаздым деп эле койсоңуздар, бүгүн биз сиздер менен максат менен дагы иштешебиз. Рахмат. Мен жаздым максатымды деп эле. Мен деп эле койсоңуздар болот. Ким максатын жазды? Себеби дегенде бүгүн биз дал ошол максат менен иштешебиз да. И анан коркуу боюнча дагы. Питание таза чыгып жатат. Так, ашказаныбыздын ооруганы бул именно биздин эмоциябызда айтыла турган сөздөрдүн баарын айтпай эле биз денебизге жүтөрөбүз. Ошол учурда бизде бардык ошол сыртка чыга турган нерсени чыгарбаганда бизде ашказаныбыз ооруйт. Менин жолдошумдун дагы дайыма ашказаны ооруп келчү. И ушул методикага келип трансформация курсун окуду менин жолдошум, тренажерду окуду, постоянно разборго барып турат. И именно ошол айтылбаган сөздөрүн айтып, эмоциялар менен иштегенде азыркы учурда ашказаны оорубайт. Эч кандай дары, эчтекенин кереги жок. Ошон үчүн сиз эмоцияңыз менен иштешиңиз керек. Максаттарын жазган айымдар молодец сиздер да.
Бизде көбүнчө курска келгенде максаттарын жазып, канча бир убакыт өткөндөн кийин ошол максаттары 60, 70, 80% ишке ашат. Кээде 100%, кээде 200% дагы ишке ашкан учурлар болот. Ошон үчүн эч качан максат жазгандан талбаңыздар, сөзсүз түрдө максатты жазыңыздар. Келиңиздер, анда мен сиздерге разбор кылайын. Бул жактан разбор деп жазыңыздар. Мен сиздерге дароо практика жүзүндө көрсөтүп берейин да. Туура акылдуу сөздөрдү мен сиздерге айта берем. Азыр психологиялык курстар аябай көп. Сиздер айтасыздар, ой, муну элдин баары эле айтат, уже баарыбыз билебиз деп. Азыр психологияны аябай жакшы билип калган кезибиз. Бул эң сонун. Канчалык биз психологияны билип, түшүнгөн сайын биздин өзүбүздүн эле жашообузга, биздин балдарыбыздын жашоосуна абдан чоң пайдасын тийгизет. Бирок ошондо дагы кээ бирки учурларда биз өзүбүзгө жардам бере албай келебиз да. Эмне болуп атат, мен эмне болуп атам, эмнегедир түшүнбөй жатам, эмне болуп атат деп. Давайте разборго деп чакырам. Меди. Жактан сиздер менен диагностика эмне айтып атпаймынбы, мен түшүнбөйм. Мисалы, мен азыр жашоомдо бир кандайдыр бир окуя болуп атат да, мен ага мисалы түшүнбөшүм мүмкүн. Мисалы, карыз болуп атам дейли да. Биякта карыз болгон айымдар дагы көп болуш керек да. Карыз болуп атам, иштесем деле карыз боло берем, бирок түшүнбөйм эмнеге эле карыз болуп атам. Дал ошол карыз болгон ситуацияны биз диагностика кылып, анан аны диагностика аркылуу причинасын таап алсак болот да, и трансформация кылсак болот. Саламатсызбы? Камераны өзүңүзгө каратыңыз. Камераны өзүңүзгө каратыңыз. Стрелка бар, мындай айланган. Ошол стрелканы бассаңыз, камера өзүңүзгө карайт. Экранга колуңузду тийгизсеңиз, мындай айланган стрелка чыгат. И ошол стрелканы өзүңүз жака басасыз. Карыздар көп дейт да, карыздар көп. Айрыкча азыркы учурда аябай карызым көп болуп атат, жолдошум менен мамилем начар болуп атат деген айымдар аябай көп да. Мейли, атыңызды айтыңыз. Зарина. Эмне максат менен чыктыңыз? Кандай запрос? Эмнеге разбор кылып берейин сизге? Акчага. Канча сумма? Болот, канча көп болсо ошончо. Сумманы айтыш керекпи? Азыркы учурда канча табасыз? Билбейм мен канча табам. Иштейсизби? Жок, иштебейм, пока үйлөнүп декреттемин. Декреттесиз, Жашооңузда канча акча тапкансыз? Көп тапкам. Канча? Билбейм. Миллионго чейин аркылуу тапкам да. Значит, миллион сиз үчүн нормально, да? Мейли, миллион деп айталы. Азыр сизге акчаны ким алып келип берет азыркы учурда? Азыркы учурда жолдошум алып келет, анан өзүмдүн ишим алып келет. Өзүңүз да үйдө туруп алып иштей бересиз, Onun Клинингим бар. Клининг, да? Ставишь, хорошо. бар. Да, миллион каяктан келгенин каалайсыз? Жолдошуңуз дагы бергенинби же өзүңүз тапканыңыздыбы? Өзүм. Өзүңүздүн тапканыңыз миллион болгонун каалайсыз, үйдө турсаңыз дагы. Азыркы биздин заманыбызда үйдө отуруп аябай мындай немелерди көбөйтүп миллион тапканга толук мүмкүнчүлүк бар. Анткени мага Азиз айым 2023 жылы сентябрь айында келип бизнес-насаатчылыкка өзү менен иштеп, анан каалоосун сурап атпаймынбы, эмне каалайсыз десем, миллион дейт. Дагы эмне каалайсыз десем, эчтеке кылбай үйдө эле отуруп акча тапкым келет деп атпайбы. Ошентип биз Азиз айым менен Wildberries'ке алып чыкты. Wildberries кабинет ачты, иштеди. Чындыгында үйүндө отуруп эле цехке тияка чалып коет, тияка алып барып коет. Ошентип үйдө отуруп эле кичине бир 2 саат убактысын жумшап эле Wildberries'тен миллионго чыкты да. Ана
8 айдын içinde даже 1,5 yıl koyayım meyli. 1,5 yılın içinde Wildberries'ten 30 milyon soda kıldı da. Elesiniz. Машалла, хана. Да, эмнеден болгон алып именно бул жактагы блокторду алгандан кийин анан жашоодо боло берет да. Себеби баардык нерсени биз өзүбүз мээбиз менен эле чектей беребиз. Жашоо деген жараткандын бизге берген жашоосунда чексиз мүмкүнчүлүк, чексиз акча чексиз да. Биз аны өзүбүз эле чектей беребиз. Хорошо. Жашооңузга миллион ай сайын келип атат. Мейли каяктан, Кудайымдын буйруган жагынан келип атат дейли. Сиз өзүңүздү кандай сезесиз? Смысл кайсы тараптан? Сезимдериңиз кандай болот? Сиздин жашооңузда Зарина айымдын жашоосунда эмне өзгөрөт? Билбейм, бүт нерсе эле. Именно эмне айтсаңыз так айтыңыз. Эмне кандай тараптан түшүндүрүп бере алсам? Өзүңүздү кандай сезесиз? Өзүмө жакшы энергичный сезем. Ушундай кыскасы тынбаган сезем да. Бирок последнее время ушинтип калдым, мындай жалкоо болуп калдым. Жинаган жеримде жинагым келбей, бүтүрө турган ишти бүтүргүм келбей. Эч нерсе каалабайсыз, Айтыңыз, сизге эмне жагат? Акча деп. Эмне жагат? Не тамактанбы же эмнеден? Деги эле жашоодо эмне кылганды жакшы көрөсүз? Каалооңуз эмне? Айдап ушинтип машинада эс алганды жакшы көрөм. Узак жол машина менен за рулем. Машина. Ошондой маанидеби эс алганда мындай же башкачабы? Машинаңыз барбы? Ооба. Машина айдап эс алганды жакшы көрөсүз дагы? Ушундай ошо жагат да. Узак жол машина айдап музыка угуп кеткен жагат, акча жагат. Сезимдериңиз жөнүндө айтсакчы. Эмне кылган жагат? Мисалы, миллион келди Зарина айымдын жашоосунда, жан дүйнөсүндө энергичная болуп калды, тынбай калды да. Апаңыз барбы? Ооба. Апаңыз менен кандай мамилеңиз? Жакшы. Мындай деп түшүнсөңүздөр болот да. Аял киши эгерде менин жашоома акча келгенде энергичная болуп калам, миллион тапсам энергичная болуп калам дедиби? Демек, аялдар аң сезимдин түпкүрүндө апасы менен байланыш өтө жакшы эмес. Же аяшы мүмкүн, же кабыл албашы мүмкүн, же капачылыгы болушу мүмкүн. Ушулардын ичинен апаңызга сиздин апаңызга кандай капачылыктарыңыз бар? Капачылыгым жок. Же аяшыңыз мүмкүн? Аяйм, бирок капачылыгым жок. Хорошо. Болгон жүзүндө эле элестей албайм да. Да, кандай кылып аяйсыз? Эмнеге аяйсыз? Азыркы учурда апаңыз ким менен жашайт? Зарина айым, мени угуп атасызбы? Караңыздар, биз канчалык ата энебизди аяган сайын биздин энергиябыз, бизде бул жакта энергияны эмне башкарат? Мээбиз башкарат да. Биз канчалык аяган сайын апаны биздин иерархиябыз бузула берет. Иерархия дегенде биз кече жасаганбыз да. Бизде иерархия бузулган сайын энергия туура эмес жактарга жумшалып баштайт дагы. Анан биздин акчабыз азайып баштайт. Бизнесибиз же акчабыз, жашообуз жакшы эле болуп аткандай болот. Анан өзүнөн өзү эле канча аракет кылганыбызга карабастан эле түшүп баштайт, акчабыз түшүп баштайт. Кээде минуска да түшүп кетебиз, карыз болуп баштайбыз, элдерден карыз сурап баштайбыз. Ошол учурда биздин өзүбүздө бул жакта подсознанияда өзүбүздө нарушение болгон болот. Же иерархиябыз бузулган болот, же
ата энебиздин жашоосу менен жашап баштаган болобуз. Себеби дегенде лоялдуулук деп коет да. Окшоштук жашоо башталат. Же кандайдыр бир күнөөлүү сезимдерибиз иштеп башташы мүмкүн да. Же мисалы жакшынакай эле жашап атабыз, бир маалда же атабыз же апабыз өтүп кетти, анан эле биз резко карыз болуп калдык эрестеткиле. Себеби мен өзүмдүн башымдан ошондой өткөн. Жакшынакай эле жашап атканмын да, даже мен аябай прям чоң акчага чыкканмын. И ошол учурда атам ооруду. Ооругандан кийин ооруган адамды аяйсың да. Анан биз аяп, биз бир туугандарыбыз бүт аячубуз атабыз ооруган учурда. Анан атабыз ошол ооруп баштагандан баштап эле бир туугандар баарыбыз тең эле карыз болуп баштайбыз. Эми ал кезде биз билген эмеспиз, эмне үчүн ата биздин карыз болуп атканыбызды да, атабызды аяп атканыбызды билген эмеспиз. Бирок, бирок дал ушул атабыз өтүп кетти, элестеткиле, биз 5 бир тууганбыз. 5 бир тууган тең карыз болуп кеттик. Миллиондон, жок дегенде эле 500 миңден бүт баарыбыз тең эле минуска түшүп кеттик. Бүт эле карыз, ар бирибиздин кредитибиз бар, ар бирибиздин карызыбыз бар. Эмнеге алганыбызды өзүбүз деле жакшы түшүнбөйбүз да. Кыйратып деле бир нерсе сатып алган жокпуз, өзүбүздөн өзүбүз эле карыз болуп баштадык. И анан биз өзүбүз менен иштеп баштадык да. Бул методика менен иштеп баштаганда анан көрсөк биз атабызды аяган сайын биздин акчабыз аркага кете бериптир, энергиябыз түшө бериптир. Энергиябыз түшө берген сайын биздин жашообуздагы акчаларыбыз азайып кетиптир да. Вот ошон үчүн ата энебизди биз аяганга эч кандай акыбыз жок экен. Ата энени биз аябагыла, ата энеңерге жардам бербегиле деп айткан да эмес. Кеп жардам бергиле, конечно, беребиз ата энебизге. Бирок кандай ниет менен? Байкуш апа, пенсия аласыз. Байкуш ата, сиз кыйналып атасыз, же эле ооруп атасыз, мээңиз деп эмес. Мен наоборот, апа, сиздеги ушунчалык мен сизге ушунчалык бергим келет, апа, деп мындай бергенибиз жакшы да. Жүрөгүбүздөн чыгарып, ыраазычылык менен бергенибиз жакшы. Дайыма ыраазычылык менен беришибиз керек ата энебизге, алардын улуу экенин, алардын бизге берген жашоосу үчүн ыраазычылык айтып берсек, ошондо бизге келет. Эгерде биз байкушсуң сен, байкуш сен ооруп атасың эле, там жалгыз калдыңыз, тигиндей мындай деп аяп берсең, нет, анда болбойт. Берсек, туура ниет менен беришибиз керек да. Так. 4 күнгө берген кыз жарыбайт экен деген сөз бар да. 4 күнгө берген кыз жарыбайт деген сөз бар. Мен берип бүттүм дейт, азыр бербей калдым дейт. Анысы туура да, бизде кыргыздарда аябай көп сөздөр туура айтылган да. 4 күнүнө ташыган аял немесин кедей кылат деп айтат го, үйүн кедей кылат деп. Бул дагы туура да. Так, давайте ушундай разборду, диагностиканы ким үйрөнгүсү келет? Дал ушундай диагностикаларды ким үйрөнгүсү келет? Каалоочулар бир санын жазып койсоңуздар комментарийге. Сиздерге азыркы учурда сунушталып жаткан трансформация курсунда сиздер өзүңүздөр разбор жасаганды, өзүңүздөр диагностика жасаганды, өзүңүздөр трансформация кылганды үйрөнөсүздөр. Биз ал жактан 1 ай бою сиздер кураторлор менен дагы иштешесиздер. И кураторлор сиздерге диагностика жасаганды мен сиздерге жасап аткан. Азыр мен Зарина айым менен сүйлөшүп атканда мен диагностика жасадым. Эми Зарина айым миллионго чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Албетте бир эле жолу разбор кылып койсо чыга албашы мүмкүн, бирок көп жолу эгерде өзү менен иштей турган болсо, Зарина айым үчүн миллион норма. Мээси кабыл алат. Иштеп жүргөн Зарина айымга кичине эле аракет кылып коюш керек да. Кичине өзүндөгү эле блокторун, тем более бала төрөгөндөн кийин балага энергия кетип атат да.
Ошон үчүн энергиясы дагы минуска кетип атат. Эгерде апасын еще плюс аябап атабы, демек Зарин айым иерархия менен болгон практиканы жасаш керек да. Ападан энергия алыш керек, и апанын улуктугун кабыл алыш керек, и анан албетте дагы өзү менен терең иштеш керек. Анын бардыгы бизде трансформация курсунда уже бар практикалар. Ал жакта каралган. Ушундай сонун трансформация курсун сиздерге диагностика жасаганды үйрөнүп аласыздар. Элестетиңиз, сиз үйдөн отуруп алып эле эмне үчүн менин жумушум болбой атат, эмне үчүн мынтпай атат, канча аракет кылсам деле болбой атат деп энергияңыздын баарын налыганга, минуска кетире бербей, анын ордуна дароо отуруп диагностика кылып, так, менде эмне туура эмес болуп атат деп диагностика кыласыз дагы трансформация курсуна кирип, ал жактан практика менен трансформация кылып аласыз. И ушундай сонун курс 10.000 сомдук курс 70% азыркы биздин улуу орозобузга, Нооруз майрамына, айымдардын майрамына жана бул айдагы менин туулган күнүмө карата 70% арзан баада. 14 мартта арзандатуу токтойт. 15-inde курс башталат. Ошондуктан азыр катталып үлгүрсөңүздөр болот. Болгону 3.000 сом. Эгерде сиз чындыгында ниет кылсаңыздар, анда окуйсуз. Ниет кылат, окуйт элем, аябай каалап аткан болсоңуздар, анда сиздерге акча деле табылат да. Акча дайыма биздин каалообузга, биздин талабыбызга келип атат да. Тамак ырыскысы түгөнгөн адамдын жашоосу түгөнөт деп коет го. Бул дагы биздин ырыскыбыз. Эгерде каалап аткан болсок, тамакка да табылат, кийимге да табылат, тойго барсак ага табылат да, табылып эле атат. Ошол сыяктуу эле акча келе берет. Бир жактан бир нерсе болуп эле келе берет да. Ал эң башкысы сиз өзүңүздүн максатыңызды, каалооңузду токтотконду үйрөнүшүңүз керек. Эмнелер берилет, мен сиздерге айтып кетейин. Ал жактан сиздер энергияны көбөйтүү жана туура башкаруу менен иштейсиздер. Өзүңүздөр жашоосу менен жашайбыз. Күнөөлүү сезимдерден арыласыздар. Аборт кылган, өтүп кеткен ата-эненин алдындагы күнөөлүү сезим, зордуктоо, кандай гана болбосун күнөөлүү сезимдер менен иштейсиздер. Жана капачылык, таарынычтан арылган практикалар менен иштейсиздер. Ал үчүн өзүнчө сабак, өзүнчө курстар берилген. Эмоцияларыңыздар менен ачканды иштейсиздер. Өзүңүздөрдү сүйүүгө үйрөнөсүздөр, сүйүктүү жумуш тапканды үйрөнөсүздөр. Бул курс динге туура келе берет. Бул курс наоборот динге толуктай турган курс. Мисалы көп учурда биз динге намаз окуйбуз, ниет кылабыз, бирок эч нерсеге ошондо деле ишенбейбиз. Бул курска келгенден кийин сиз ошол динге, намаз окуганга тоскоол болуп аткан мисалы да. Намаз окуйсуз, мээңиз иштей берет. Намаз окуйсуз, сүйлөнө бересиз. Намаз окуйсуз, бар жоктун баарын тескерисинче жасай бересиз. Бул сабак наоборот биздин курс сабакка келгенден кийин наоборот өздөрүндөгү негативтерден, наалыгандан, күнөөлүү сезимден бүт баарынан арылгандан кийин намазды окуганда ушунчалык жүрөгү менен Кудай, ушундай сонун жашоону бергениңе ыраазымын. Менин азыркы жашоом бул керемет экенине ыраазымын деп намаздарын тургузуп жана башкача сезим менен жүрөктөрү ачылып намаз окуган айымдар аябай көп. Бул методика намазга наоборот толуктайт. Психология деген десе эле биз жаман түшүнөбүз. Бул өзүбүз эле жөнүндө өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү эле оңдогонго үйрөнөбүз. Так. Жана чоң максаттарга жеткенге үйрөнөсүздөр. Ал жакта атайын практикалар бар. Бактылуу болууга үйрөнөсүздөр. Жан дүйнөңүздөрдүн тынчтыгын табасыздар. Анан эң башкысы мына биз бүгүнкү күндө ойлоп жатабыз да, мен эле бармын, менден башка менин жашоомдо эч ким жок деп өзүбүздү жалгыз сезип жашаган учурларыбыз көп кезде
жалгыз эмеспиз, жаратканын бизди аябай көп ата эне тектин урпагы кылып жараткан да. Дал ошол ата эне тегибизден келе жаткан күч өзүбүздүн жашообузга колдонгонго үйрөнөбүз. Так, 3. Каяка төлөйбүз деп жазып атасыздар да. Азыр сиздерге реквизит чыгарып берем. И анан сиздерди разборго чакырам да. И курста арзандатуу 70%, 1 ай онлайн окуйсуздар, офлайн эмес. Жана 15 күн кошумча сиздерге берилет. Анда өз алдыңыздарча 15 күн дагы окуйсуздар. Сиздер менен 30 күн бою кайтарым байланыштар болот. Кураторлор сиздерди коштойт. Жума сайын кураторлор менен группада жандуу онлайн диагностикаларды жасайсыздар. И анан трансформация курсунан кайсы практика менен иштейсиздер, иштесеңиздер болот. И анан жума сайын группаңыздарды өзүнчө түзүп алып иштесеңиздер болот. Жандуу этегинде жандуу выпускной мени менен жолугасыздар. И анан суроо жоопко мен дагы чыгам сиздер менен. Так, азыр мен бул жака реквизитти чыгарып коеюн. Ушул реквизитке которуп алсаңыздар болот. 14 күнө чейин арзандатуу так, реквизиттер. М-банк, Оптима, Мегаком. Сиздер дароо төлөм кылган болсоңуздар, дароо төлөм кылгандар үчүн дагы эң сонун бонустар каралган. Мисалы, сиз дароо 3000 төлөй турган болсоңуз, анда сизге миллиондук практика деген өзүнчө канал болот. Ал жактан сиздер үчүн өз алдыңыздарча иштей бересиздер ал практикалар менен. Жана максатыма жетем курсу дагы бар. И ошол курстар сиздерге бекер берилет. Өмүр бою доступка берилет. Сиздер ал жактан эч качан чыкпайсыздар. Ата тегин билип балалуу болот дейт. Биздин ата тегибизден келе жаткан мына бүгүн биздин өзүбүздө бар, уже бизде бар мына компьютербиз да. Бизде азыр аябай көп программа бар. Биз өзүбүздү как биокомпьютер десек болот. Бизде аябай көп компьютер. Мисалы, биз деле баарыңыздар тең билесиздер да. Телефонду алдык, бирок аябай көп программаларын колдонбойбуз. Чалганды билебиз, SMS жазганды билебиз. Анан камерага сүрөт тартканды билебиз да. Башка функцияларын билбейбиз. Эгерде биз колубуздагы телефонубузду үйрөнүп алып, аны колдоно турган болсок, эми аябай көп функциялар бар телефондун да. Ошол сыяктуу эле бизде дагы рахмат, аябай көп функция бар. Болгону биз ал функцияларыбызды билбейбиз. Кандай функциялар, кандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар экенин билбейбиз да. А сиздер бул жактан дал ошол биздин кандай биздеги кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин билесиздер дагы. И анан ошол мүмкүнчүлүктөрдү күчтүү жашооңуздарда колдонсоңуздар болот. Мен бүгүн төлөм жүргүздүм, бирок группага кошула элекмин. Менеджериңизге жазыңыз же кураторуңузга жазсаңыз, алар сизди кошушат группага. Группа каналдар уже түзүлгөн. Ал жакта кошулуп аткандар бар. Рахмат. Ушундай трансформация караңыздар. Чат трансформация 17:00, канал трансформация 17:00 дегенге кошуласыздар. Уже Телеграмдан түзүлгөн. Куратор менен WhatsApp'тан сүйлөшсөңүздөр болот, кайтарым байланыш болот бул жакта. Трансформация 17 деп сиздерди уже киргизиш керек. Төлөм жүргүзгөндөн кийин айтсаңыздар киргизет. Көп адамдар болгондуктан кээ бирки учурда үлгүрбөй калышы да мүмкүн. Анан толук төлөм жүргүзгөндөргө мындай миллиондук практикаларда өзүнчө канал жана максатыма жетем курсу дагы өзүнчө каралган. Ал жака катталасыздар, белек берилет. Ата энеме болгон капачылыктан кантип чыкса болот? Ата энеңизге болгон капачылыктан дал ошол трансформация курсунда ата энеге болгон капачылыктан арыласыз. Трансформация курсу таң эрте болот. Трансформация курсу таң эрте болбойт. Трансформация курсу сиздерге даяр сабактар, даяр практикалар, жазылган сабактар берилет, доступ берилет. И ал жактан сиздер куратор менен өзүңүздөр саатын сүйлөшүп аласыздар дагы. И ал жактан кураторлор менен мисалы кечке маал саат 9-да, же саат 7-де, же күндүзү саат мынчада деп куратор менен сүйлөшүп алып эле группанын ичинде иштей бересиздер.
жазган суроолорго жооп берсеңиз жакшы болмок дейт. Аха, да, жооп бергенге аракет кылып атам. Так, анда бизде бул жакта отзыв айтып коеюн дедим эле деген айымдар бар экен арабызда. Комментарийге жазып койсоңуздар болот. Мен келдим деп, мен сиздерди түз эфирге чакырам. Ага чейин бул жактан суроолорго жооп берип турайын да. Мага данный момент эч ким менен сүйлөшкүм келбей жатат. Эч ким менен сүйлөшкүңүз келбей жатканы демек сиз мындай да. Демек сиз көп адамдарга ашыкча эле жардам бере бересиз го? Ашыкча жардам бересиз. Мындай эч нерсе кылгым келбей атат, эч ким менен сүйлөшкүм келбей атат, эчтеке каалабай атам деген ал сиздер бирөөгө ашыкча энергияңыздарды берип коесуздар дагы. Анан болду. Энергияңыздар уже түшүп кеткенден анан эч кимге эчтеке бергиңиз келбей калат да. Жөн эле бирөөгө бекер жардам бере бергениңизди токтотушуңуз керек дагы. Өзүңүздү угуп, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан нерсени жасаганга үйрөнүшүңүз керек. Саламатсызбы? Бул жакта биздин трансформация курсуна келген айым келди. Келиңиз, Элизат айым. Кандайсыз атканчы? Жакшысызбы? Жакшы, рахмат. Сау болсун. Рахмат. Баардык айымдарды Аллахтын ыйык айы менен куттуктайм. Баарына бүгүн ошо сиз орозонун урматына деп бонус кылып жакшы соопчулукка калып атасыз деп ойлойм. Көп адамдар өзүн таба албай жашоодо, айылда, чет жактарда канча деген айымдар бар мисалы. Көп мына күнөөлүү сезимдери менен, көп душевный кандай десем, жан дүйнөсү тынчтанбаган айымдар көп, бул сабакты түшүнбөгөн адамдар көп. Көп эле айымдар келишет, бүт эле жан дүйнөнүн тынчтыгын табат, эң негизгиси жан дүйнөнүн тынчтыгы деп билем мен. Баягы экенбиз, жан дүйнөсү тынч болсо. Трансформация таарынба деп айта беришет, бирок таарынбай коюш бул өтө оор. Ошонун практикалары бар, таарынбай коюштун күчтүү. Жанагы боюңдан түшүп калганда, түшүп калды деп коет экенсиң, бирок ошонун ичинде канча бир күнөөлүү сезимдер болот экен. Ошо практиканы жасаганда сезет экенсиң да, бул кандай. Да, Элизат айым, дароо практика жөнүндө айтып атат. Молодец. Силер өзүңөр кантип трансформация курсуна келип калдыңар? Эмне эле абалыңар? Точка Аңар кандай эле? Точка А эң негизгиси мен акча деп келгем, бирок акча эмес, мен жан дүйнөмдүн тынчтыгы жок экен да, мен ошону сездим. Эң негизгиси жан дүйнөмдүн экен, ошону таптым мен. Мен балдар менен даже мындай балдардын кичине нерсеге деле урушуп, кыйкырып, агрессияда жүрчүмүн. Азыр көп нерсеге уруксат берем да. Сүйлөп атса да уруксат берем. Ою ушундай. Мурда ошо даже ойлорун уккум келчү эмес да. Оказывается, өзү внутренний эмем уже талкаланып калган экен да. Ошо мен келгеним ошо депрессия, стрессте келгем. Өзүмдү таппай ушундай кыйналып келгем да, жан дүйнөм ушундай тебеленип калыптыр да, мындайча айткандачы. Ошондо келгем, азыр болсо өзүмдү кан эмес, мен өзүмдү кабыл алчу эмес экенмин да. Өзүмдү мындай последний сорт. Анан ар дайым эле бирөөнүн көңүлүн карачымын да, ошого жакканга аракет кылып жашачу экенмин да. Жакканга аракет кылып эле ошонун взаимный любовь алгым келе, ата энемди сүйүүсүн эле ар кайсынан эле жулкулдатып эле алгым келе, ошолорго жагынгым келе, анан алар көңүл бурбай койсо эле мен ушунча жан дүйнөм ооручу да, мен минтсем эмнеге мени минтип койду. Даже бирөө жакшы сүйлөп койсо бир жума бактылуу болуп жашачумун да. Азыр андай эмесмин. Да сүйлөдү, жакшы оюн айтты, мен ыраазы болом. Жаман айтса деле, эми ал өзүнүн программасы деп коем, мындай мурдакыдай өзүмдү да кыйнабайм да. Чо хорошо, эң негизгиси ошол болду да. Хорошо, трансформация курсуна келдиңер. Трансформация курсуна келгенде 3000 сомду кантип таптыңар? Же дароо эле ал кезде 3000 сом эмес, канча сом менен катталсаңар керек? 8000 сом беле же 10 000 сом беле да? Кантип келдиңер? Кантип акчаны бердиңер? 12 000 беле? Кантип катталдыңар? Анан ишеним менен келдиңерби? Результат болот деп келдиңерби? Же болбойт деп келдиңер? Ошол сезимдериңерди айтсаңар, анткени бул жакта деген көптөгөн айымдар жазып атышат. Результат болобу? Менин акчам жок болуп атат, кыйналып атам, таарынып атам деп. Ушундай өзүбүз менен иштеген жолдо көп учурда бизде шарт боло бербейт да. Именно ушундай нерсеге акча таба албайбыз. Эмнеге? Анткени бизде бул жакта боль бар да. Бизге келсеңиздер, биз сиздердин бойлуңуздар менен иштейбиз, сиздерди ыйлатабыз деп айтсак болот да.
Билет сиздердин бойлуңуздар экен. Анан акчага шылтоола беребиз. Биз акчам жок болуп атат. Күйөөм уруксаат бербей атат. Бошобой атам депчи. Ушундай учурлар болду беле сизде? Аябай болгон. Мен жаш өзөгүнө келгенде 1000 сом даже мага чоң акча болчу да, чын айтайын. 1000 сом даже чоң акча. Бирок ушундай келгенде мен прям жаш өзөгүнө сизди уккам 3 күн мурун мындай бесплатный сабактарыңызда анан 3 күн калды деген ушунчалык күткөм. Анан жаш өзөгүнө окуган менде результаттар башталды. Жада калса эшикте чыккан күн ушундай мага чыкканда башкача көрүнө баштады да. Күн ушинтип чыгат турбайбы, таң ушинтип атат турбайбы, бул өзүнчө кайф турбайбы деп ушундай сездим да. Анан кийин трансформация болот деп 12 деп анан группалашым берген негизи. Анан блин, Кудай, ушу трансформацияга катышып калсам экен деп өлө тилендим да. 12.000 болуп катышпай каламбы деп ошо бирок катышам, кандай бир ниетим болду да, ушундай каалоом күч болду. Ушунчалык кааладым мен ушу. Бирок акчаңыз жок болду. Акчам жок болчу. Аха. 12.000 жок болчу. Анан 10.000ге сатылды, трансформация 11 сатылды 12.000гечи. Жок 10.000ге анан 10.000ге эметпей калдым, бирок баягы суусап аттым да, ушунчалык качуу болуп анан ниет кыла бердим, мен катышам деп эле. Анан кийин 6.000 деп эле бонус деп калды. Жанталашып ушу экинчиси болуп жазылдым окшойт. Кураторум айтты, ушундай бонус дегендер жанталашып, жанымдагы бирөөдөн эле каяктан табам, эмне деп эчтеке башым оргон жок. Акча берип турчу, мен сага таап берем. Карсын алып берле сразу которуп үйдүм, полный элечи. Бирок тигин акчасы кайдан жайып 2-3 күндө эле төлөп койдум да, кутулуп койдум. Вот интересно. Табылды. Жанымдан эле берип десем эле шак берди. Кутулуп койдум да, анын акчасын эле бат эле кутулуп койдум да. Мындай проблема болгон жок. Мен өзүм болгон. Сонун акча табылды, келдиңиз, иштеп баштадыңыз. Кандай результаттар жаралды? Мисалы, жолдошуңуз менен болгон мамиле, балдарыңыз менен болгон мамиле, каражат, жолдошуңуздун кирешеси, ушул тараптан айтсаңыз. Жолдошум чын айтканда акча иштеп тапчу эмес да. Тапса деле бир 10.000 айлык эмес. Анан эле өзүм сүт сатчымын, каймак сатчымын, базарда жүрчүмүн, кыйнап эле анан кийин эметип эле, блин, ушинтип эле өтүп кетемби деген ой болду. Бирок жок, күйөөм качан мен ушу күйөөм менен иштеп улуктугун кабыл алдым. Күйөөм 30.000ге чыкты, анан кийин 70.000ге чыкты. Анан күйөөм вообще башкача көрүнүп баштаганда, практикалар менен иштеп баштадыңыз да? Практика баштадым, анан таарыныч менен көп иштедим. Мен анткени аябай таарына берчүмүн. Болбоско деле таарына эле бүт баарына эле присутствие ала берчүмүн. Анан азыр айтып атпаймынбы, таарынбайм деле. Мында таарынам бир жарым саат, может быть, так бывает. Анан бирок мындай эле отпускать этип коем, слегка эле отпускать этип коем азырчы. Ошондо жолдошуңуз кирешеге чыкты. Ошондо почти 0дон азыркы учурда канчага чыкты дейсиз? 70ке чейин чыкты. 70.000ге чейин чыкты да? Да, сонун, молодец. Анын эркектин улуктугун кабыл алуу боюнча, жолдоштун улуктугун кабыл алуу боюнча бизде трансформация курсунда практикалар берилген. Балдарыңыз менен болгон мамиле, чүйрө менен болгон мамиледе? Чоң балам менен көп урушчумун. Чын айтканда экөөсүндө тил табышкан. Анан кийин бир ретрикке бардык. Барып жакта ретрикке барып анан эме кылдык. Барсак эме жүрдүк да. Жүргөндө жазап анан Алина деген кыз экөөбүз пара болуп анан айтты, эзече балаңызды ата кылып алыптырсыз деди да. Ошондо түшүндүм да, анткени атам эрте өлүп калган да, анан эркек бала мына баягы сразу эле өзүм мени коргойт деп эле ата кылып алыптырмын да. Ошондо түшүндүм да, вот мен эмем каякта жаткан деп. Анан баламды өзүнүн ордуна коюп практика жасап баштадым. Балдарды ордуна коюу иерархиясын жасаганда, балам болсо көптөн бери эле жумуштагылар айтчу да, мамаңа жоолук подарок этпейсиң, жоолук. Анан этчү эмес. Анан кийин эле балам телефон подарок этти, браслет эте баштады, мамамдын туулган күнү деп торт, гүл алып келе баштады. Анан кадимкидей өзгөрдү. Анан деп негизи эле практикалар аябай, бул сабактын методикалары өтө терең да, аябай терең. Окуган адамга кээ бир болсо мындай болуппайбы, акчасын төлөйт, төлөгөнү окубай коет да, как будто мындай көз ачыкка барып төлөгөндөй мамиле кылышат да. Жок, биякта иштеш керек. Именно ошо практикада иштеш керек да. Мен ушуну айтам. Силер мына төлөп бирөөгө жоопкерчилик кылбагыла, биякта иштегиле, жоопкерчилик өзүңөргө алып. Практикалар ушундай терең. Аябай иштесе, чындап эле балдарды жана жазадым да, ошону эле ошо мага бир чудо. Прям балдарым астыма тизилди да, укмуш ыйладым да. Бул методика аябай кыйын методикалар да. Түшүнгөн адамга бул чыгат результат. Анан кийин мен эмеге чыктым, магазин ачтым. Сценарий магазин ачтым.
Анан акырындап бул бизнести көрүшүп уже мурдакыдай коркпойм да, уже биягы мындай кылса, биягы мындай изденип таап уже минуска түшүп кетсең да мурда жок, минуска түшүп кетет экем, жок деп адам баласы чалынат экен, турат экен, ушул кызык экен да. Чогуу болсо изденген сайын анан мантылар менен чоңго чыгам деп уже башкача уже пландарды кура баштадым. Мурда мен миллион алчу эмесмин. Миллиондон коркпойм, миллион мага 100 миңдей эле угулуп баштады да. Раньше 100 миң мага чоң акча болчу. Вот. Да, анан трансформациядан анан эме тренажерди жанталашып тренажерго өттүм, анан талдоочу бер. Ошондо бул билимди мен дальше тереңине киргим келет да. Бул билимди канча казган сайын адам ошончо изденген сайын табат экен. Өзүнүн суроосуна жооп табат экен. Ошону билдим да. Ар бир эмнеге биз даже мына айтып атпайбы динде кандай? Мен динге жакындадым, чын айтайын. Мен окуучумун. Мен Кудайдан сураганды билчү эмес экенмин. Даже ажылар айтат го. Силер сураганды билбейсиңер просто деп. Чында биз билбейт экенбиз. Бул артынан мен Кудайга тапшырганды үйрөндүм. Кудайым бар экен, Кудайым чечерин, бүт өзүмдө экен. Жана истихбар айткыла деп атпайбы? Истихбар айткыла, ошто Кудай күнөөлүү эмес. Бул өзүбүздө деген айткыла деп айтылып атпайбы? Даже ошо бирөөдө да ошону түшүндүм да. Да, бүт бар өзүбүздө, бирок биз Кудайга Кудай эмнеге деп эле Кудайды эле күнөөлөй эткенибиз көрсө, биз өзүбүздүн мээбиздеги мусор экенин түшүндүм дагы. Кудай таалам бизге ушундай керемет жашоо, Кудай таалам ушундай беришен экенин адам баласы динде түшүнө баштайт экен. Дин боюнча. Динди ачып берет да бул билим. Акча боюнча айтканда просто биз өзгөзгө уруксат бербейт экенбиз. Биз өзүбүзгө берсек, өзү келет экен. Акча өзү. Акчам жок, анан тиги бул деп алып коюп эле эртең күнү карызга эле тойго барып атпайбызбы? Ошол эле бир тойду да айтам да, ошо бир тойду тыйып эле ошо сабак сатып алсаңар, силер өзүңөрдүн ошо сурооңорго көп жооп аласыңар дейм да, айымдаргачы. Канча деген айым кыйналып жүрөт чын айтканда. Ошол айымдын баары ушу 3000 сом. Айтам 3000 сом бир тойго бара албайсыңар. Даже бир көйнөк ала албайсыңар. Азат силер жан дүйнөңөрдө канча деген жооп аласыңар, канча деген жан дүйнөңөр тынчтантасыңар. Эң негизгиси. Анан ичиндеги тынчтык да, мисалы, үй бүлөдө мурун биз тытышып, күйөөбүз менен тигини кылбайсың, бул жок, ал жок деп эптеп эле бир шылтоолорду таап эле уруша берет элек го, же күйөөбүз бизге шылтоо таап эле да. Балдарыбызды деле шылтоо таап эле урушуп эле тигини кылбайсың, муну кылбайсың, болбойсуң деп байкуш баланын жан дүйнөсүн эзип эле, Азыр болсо балаң өзү менен өзү, күйөөң өзү менен өзү, сен өзүң менен өзүң тамак ичип отурганда сүйлөшүп сонун болуп коесуң, анан эле ар ким өзү менен өзү үй бүлөнүн ичинде бир мындай бир өзүнчө эле бир эркиндик да. Эркиндик. Даже мындай да минтип айтышат да, күйөөм менен ушундай ушул жашка келип мен күйөөм менен кантип жашап жүргөндөрүн билбейт да. 20 жыл жашап жүрүшөт, бирок как они живут, бул жашоо эмне үчүн жаралганын түшүнүшпөйт да мындай. Тупо жашап жүргөндө жашоо кызыксыз. Качан күйөөң менен тил табышып, мына күйөөң улуктугун кабыл алып, что он есть действительно мужчина экен, жашоо башкача. Даже элементарный күйөөң отуруп чай ичкен бул өзүнчө кайф экен да. Өзүнчө бир башкача мир да. Башкача сонун отуруп, кобурашып, жакшы көргөн кишиң менен бир чин чай ичкен. Айтат го, жаман көргөн кишиң менен өмүр бою жүргөндөн көрө вообще эле өтө жакшы көргөн киши менен бир саат отурган кандай рахат депчи. Даже үйгө келатканда дагы келе чай ичели деп сүйлөшүп, сонун да. Биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздө тынчтык болсо, биздин үй бүлөбүздө дагы, жолдошубуз менен болгон мамиледе, бизнесибизде, акчабызда баардыгы биздин ички дүйнөбүздүн көзгүсү. Дал ошол өзгөрүүнү результатты биз жан дүйнөбүздөн, ички дүйнөбүздөн өзгөрүүнү башташыбыз керек. Ал өзгөрүүнү албетте сиздер трансформация курсунда ала аласыздар деп айтсак болот да, Элизат айым. Рахмат Элизат айымдын сүйлөгөнүнө караганда айтып бүткүс, аябай чексиз сөздөр бар. Сонун азаматсыз Элизат айым. Элизат айым Сокулукта айылда турат, Белек айылында турат, ошол өзү айткандай үйдө отуруп эле сүт сатып, жумуртка сатып, каймак сатып, май сатып эле сонун кылып эле азыр сабактарды окуп, уже ошол жактагы абысындарын баскыла деп аларды да окутуп, кошуналарын, элдин баарын окутуп үйрөтүп, азыр алардын куратору болуп атат. Азыр Элизат айым мындайча айтканда молодец. Сонун Элизат айым.
көптөгөн Газ өзүңүзгө окшогон айымдарга, мына өзүңүзгө окшогон айымдарга, ал эмес айымдарга эмес, мырзаларга дагы жардам беришет, мырзалар менен дагы иштеп келе жатышат. Азаматсыңар ушинтип айымдар бири бирибизге жардам берип да, бири бирибизге жол көрсөтсө, конечно, кандай сонун, Сиздер дагы курска келгендер ошондой ниет менен келиңиздер, мен өзүмө жардам берем, өзүм көргөндөн кийин башкаларга жардам берип баштайм деп ушинтип ниет кылып келсеңиздер, сиздерге сөзсүз түрдө Кудайым берет. Эззатайым ушундай жүрөгүн ачып келген курска азыркыга чейин уже күндөн күнгө Эззатайымда жакшы результаттар аябай көп болуп атат. Сонун Эззатайым, рахмат чоң. Азаткан Эззатайым Жеська азыр ошо рахмат. кыргызча которуп, карампайым элдерге чоң жардамдар берип атасыз. Канча деген түшүнбөгөн айымдарга жардам берип атасыз. Канча эң негизгиси эле элементарный эле жан дүйнө эле канча тынчтанат. Башкасы уже толтура да айтып отурсачы. Башкасы оңой эле. Ыраазыбыз. Рахмат. Сүйөбүз. Сизге ден соолук, билимдериңиз тереңдеп, бизге бере бериңиз. Биз болсо ичип, жеп, жыргап жүрө берели Кыргызстанда эркелеп. Ыраазыбыз. Рахмат, жакшы тургула. Рахмат, караңыздар, кандай сонун да. Мисалы азыр сиздер айтып атпайсыздарбы? Болобу, болбойбу деп. Кеп результат болобу, болбойбу деген ал эч качан курстан көз каранды эмес. Чындыгында курс аябай сонун курс. Биздин жашообузга эмне керек болсо, курста бүт бардык нерсе берилет. Бирок ошол курстагы нерселерди алуу, аны пайдалануу, ал менен иштөө да, ал бир гана сиздердин өзүңүздөрдүн колуңуздардагы нерсе. Ошон үчүн жоопкерчиликти өзүбүздүн колубузга алабыз. Мен ушундай результаттарды жаратам дейсиздер дагы, и сабакка ошондой ниет менен, ошондой максат менен катталасыздар дагы, и анан окуп баштасаңыздар, албетте эң сонун результаттарды жарата аласыздар. Эззатайымдыкы азыр ошондо 1 жыл мурун келген, 1 жыл мурун, 1 жылдын ичиндеги эле өзгөрүүлөр элестетиңиздер. 1 жыл мурунку өзүңүздөрдү ойлоңуздар, и азыркы өзүңүздөрдү ойлоңуздар. Эгерде өзүбүз менен иштебесек, билим албасак, өзгөрүү аз эле болот. Даже наоборот аркага кетип калышыбыз мүмкүн да. Эгерде ушундай сонун курстарды окусаңыздар, албетте сиздер только алдыга гана кетесиздер, келиңиздер, давайте разбор деп жазыңыздар, разборду баштайлы. Давайте Нурзат 23, Нурзат Рыскулова, мен сизди түз эфирге чакырдым. Пожалуйста, дароо камераны өзүңүздөргө каратыңыздар. Анан только окугандар гана кыла алабы дейт. Разборду только окугандар гана кыла алабы. Эгерде разбор жасаганды үйрөнгүңүздөр келсе, бизде азыркы учурда эл аралык разбор академиясынын официалдуу амбассадорумун мен. И ал жактан сиздер талдоо чебери мастер разборов деген сабакка келсеңиздер, катталсаңыздар, азыркы учурда талдоо чебери 180 000 турат. Бизде азыркы учурда 15 адам окуп атат. Сиздер дагы келип, ошол курстан билим алып, полный доступ алып, анан ошол эл аралык академиянын сертификатын алсаңыздар болот. Бул методика, бул практикалык психология. Алып практикаңыздарда колдонсоңуздар болот. Бардык телефондорду алып келип бер. Мен бул жактан түз эфирге чакырып атам. Чыгыңыздар. Рыскүл. Айым. Так, реквизитти чыгарып коеюн сиздерге. Сейчас спать пойдем? Да, идите спать. Папа, мне теперь должно быть, ты посмотри, почти надо приехать посмотреть. Он не дал. Ты смотри, биринчи. Так, бул жака реквизиттерди чыгарып койдум. М-банк, Оптима, Мегаком. Давайте Нургүл Алымкулова. Чыгыңызчы, кана келиңизчи. Мага түз эфирге катталуу үчүн, түз эфирге чыгуу үчүн, разбор алуу үчүн менин баракчама катталышыңыздар керек. Себеби дегенде катталбасаңыздар, мен сиздерди түз эфирге чакыра албайм. Нургүл эже аткыланила. Рыскүл Сулайманова, чыгыңыз, сизди чакырдым. Келиңиздер түз эфирге. Сиздер менен азыр трансформация кылабыз, разбор кылабыз да. Саламатсызбы? Атыңыз ким?
Aha, adınız kim? Rızgülay mı? Qancha жаштасыз? Aha. Да, қандай запросқа разбор қылалы сізге? Блокын шешіп қойшы. Ага. Да, жашооңузду эмнени өзгөрткөндү каалайсыз? саламатсызбы? Айтып бериңиз. Надо, блядь, копеечку. 38. Не, вечер. Потом, да. Скрыли? Сейчас надо. Не надо, не надо. Надо, блядь, копеечку. Не надо. Ага. Угу. Эфирге кечирээк кирип калдым ошо. Каражат боюнча, запросуңуз канча сумма? Азыр мен тынчыраак жерге отургачы. Да. Мен түшүнүш керек да точно эмне каалап атканыңызды. Азыркы канча табасыз айына? Билим алып, билим тереңдетип. 50 миң тапсаңыз, Мындай дароо 3 финансылык миллионго жактан чыгыш сиз үчүн аябай оор болуп калат да. финансы көз карандысыздыгына чыгуу 3 да эседен максатым. баштасаңыз жакшы. 3 эседен баштасаңыз жакшы. Мисалы, сиз срогунда айтпайсыз, 3 миллион десеңиз, балким сиз 40 жылдан Сумманы кийин 3 эме миллион. мындай 40 чек жыл кылып иштегениңиз айтыш 3 керекпи? миллион болушу мүмкүн. Сиз билбейсиз да. Ошон үчүн срок менен айтыш керек. Мисалы, 1 айда мынча тапкым келет, да? Мисалы, 1 айда сиз 50 миң тапкан болсоңуз, мен 3 угулуп атам да, миллион деп. элдер үн угулбай жатат деп атышат го. Мен угулуп атам, өзүнүн өзү элдерге угулбай табанда. 50 миң. Экөөбүз бирибиз жакшылап Миллион. Ага. Давайте, да. Хорошо. 50 миң болсо, анда мындай кылсаңыз болот. Мисалы, азыркы учурда 50 миң тапсаңыз, 3 эсе көбөйтөсүз дагы 150 деп койсоңуз, сиз үчүн более-менее норма болот. 150гө чыккандан кийин дагы 3 эсе көбөйтөсүз, 450, мисалы 500 да. 500гө чыккандан кийин дагы 3 эсе кылсаңыз 1,5 миллион, 1,5ды дагы 3 эсе көбөйтсөңүз, уже 3 миллионго мындай ушундай акырынан шаг менен чыгып кетсеңиз болот. Түшүндүңүзбү? Үнү угулбай жатат дейт, э? Меники угулуп атат. Жок, азырынча миллион Сиздики демеңиз. угулуп Себеби мен атат. көптөгөн ишкерлер менен иштеп келе жатам да. Мен ал ишкерлерди дароо миллион кой турбайм. Мен аларга айтам, давайте азыр мынча болсо мынча коюңуз дейм да, азаздан кой турам. Себеби азаздан койгондо сиз чыга аласыз. Эгерде резко чоң планкага планканы чоң койсоңуз, сизге ал жака көтөрүлүш аябай оор болот, анан каршылыктар көп болот. Жашооңузда эң чоң сумма канча болгон? Көрдүңүзбү? По-любому сиз үчүн миллион оор. Мисалы, Миллион сиз деп эме коюш ушлоого керек экен чейин да. жаткан ай мен ушлоого чейин айына 300 миңден тапкан учурларым болгон десеңиз, анда давайте анда миллион коелу деп айтмакмын да. Жок дегенде ошо 300гө баралы. Же миллион таап жүргөмүн десеңиз, анда миллион койсок болот болчу. А сизде миллион болгон эмес, сиздин мээңиз миллионду түшүнбөйт. Он будет в шоке. Эгерде азыр сиздин колуңузга миллионду карматып койгондо, сиз шок болосуз. Сиз просто аны билбейсиз да, акчанын шогу ал аябай жаман. Катуу шок болгондо биз эмне болобуз? Жүрөгүбүз жарылат дагы, өлүп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн биздин мээбиз бизге андай шок боло турган нерселерди жакындатпайт. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн давайте 150 деп коелу, 3 эсе. Да. 150 сизге келди. Өзүңүздү кандай сезесиз? Ага.
Эгерде менин жашоомо мен каалаган сулга Айына келсе деп. мен өзүмө ишенимдүү сезем. Мен өзүмдү татыктуумун деп ойлойм деген айымдар болсо араңыздарда да. Бул жакта отурган баарыңыздарга айтып атам. Демек бул жерде сиздин көйгөйүңүз ата менен Мен болгон уверенный. мамиледе. Демек сиз ата Мен анаңыздан менин кызым мен монча сага таба ишенем алам деген деп сөздү мындай өгөп уккан эмессиз. өзүмө да Атаңыз менен уверенный кандай болуп, болгон мамилеңиз? ошого достойный болуп, эме кылып, мен ушуга достойныймын деп өзүмдүн немемди көтөрө алам да. Качантан баштап ишенбей калдыңыз? Атаңызга жакпайт. Атаңыз жакпайсың деп айтабы эле. Атаңыз Жакшы барбы? болгон, эме мындай, наоборот, Терең дем алып ал демиңизди мага чыгарып, көбүрөөк ишенет эле да. кайсы учурдан баштап сиз ишенбей калгансыз өзүңүзгө? Бирок эме мындай шашма, эме мындай характеримдин кээ бир эмеси мындай жакпайт деп ойлочумун да. Жакпайт окшойт депчи. Өзүм оңдоп түзөгөнгө аракет кылчумун да. Жок, айтпайт болчу, бирок мен өзүм ошентип ойлойт элем да. Бар? То есть ден соолук болгон үчүн эле сиз өзүңүз аркага тарта бересиз, э? Өзүмө. Демек, Менде Рыскүл айым, мындай демек ден соолук сиздин жактан көп көйгөй болуп көйгөйүңүз да. бир гана акчада эмес, сиздин көйгөйүңүз Мен ошондо мындай ден соолукта. вдруг Ден соолугуңузда менде кандай ден соолугум көйгөй? болбой калса, мындай көп эме мындай мен ойлогон сумманы таба албай кала турбаймынбы, мындай гарантия жок турбайбы Качантан бери? деген эме болуп калган да менде. Өзүм мындай ишенич пайда болбойчу. Мне сумка, что Не деген диагноз? какую поставить сумку. Ошо ден соолук туруп кээде ооруп каласың го, мындай оору айттырбай келет го. Анемия, да? Ошол себептен эме деп ойлочумун да. Железодефицитная анемия. Сиздин өзүңүзгө болгон ишеничтин жоктугу, демек, сиз ден Гематологический жактан соолугуңуздан кичине көйгөй эмем бар да. болгондуктан коркосуз да? Сизге чындап келгенде миллиондун кереги жок. Сиз именно акча менен Деген ден соолугуңуздагы көйгөйүңүздү жапкыңыз келет да. 2010 Бирок сиз ошол миллионду жылдардан коесуз, бирок ден соолугуңузда көйгөй болгон үчүн ал железодефицитный жакка жок. анемия. 2010 жылы жашооңузда Жана кан эмне запастагы ферритини ситуациялар туруксуз болгон? болду. 2005-2000 жылдан бери аябай катуу бир сиздин энергияңызды алган, стресс кылган, депрессия кылган. Ден соолугуңузда. Бул жактан жазып атасыздар, баарыңыздар да угулбай айтат деп. Менин аркылуу уксаңыздар деле болот. Биздин Рыскүл айымдын каалоосу миллион деген, бирок чыныгы каалоосу ден соолук экен да. Эгерде биздин каалообуз башка жакта жатса, чыныгы каалоосу ден соолугундагы. Демек биз акчага чыга албайбыз. Рыскүл айым, сизге биринчи кезекте ден соолугуңуз менен разбирать этишиңиз керек деп сунуштап атам да. Биз өзүбүз биздин энергиябызды алып аткан нерсе менен иштебесек, биз акчаны таба албайбыз. Наушник бар Мындай кулагыңызда. ден соолуктагычы бардык эле жашоо Сиз эмеге байланыштуу. такыр кылбай жатыпсыз да элдергечи. Чоңойто бериңиз. Сонун угуп жатабыз дегендер да болуп атат арабызда. Караңыз эми. 2000 жылдан бери жашооңузда эмне деген болгон? Жок, наушник жок. Наушник жок эле.
Анда эме громкостун кичине чоңойтуп алайын эмени. Аха. Эми коюп. Экини эми бул эме болгон Аха, түшүндүм. Острый Түшүндүм. Рыскүлайым, демек эме сиз болгон ошол турмушка чыккан учурда аябай апасыздан отурганмын деп сложный атпайсызбы? эме Мага ушул көбүрөөк операция жакын болгон. болуп атат да. Азыр ошол Андан жолдошуңуз кийин менен жашайсызбы? турмушка чыгып, ошо турмуштан Балдарыңыз эме бар, мындай сүйлөшкөн эмес, мындай ала качып кетип Ошол анан учурда кандай мындай депрессия болгон сизде? арагасыздан Эмге отуруп катуу калып, таарыңар? ошондой болуп 2010 жылы ошондой диагноз менен оорудум, жана железодефицитный анемия второй степень депчи, жана ферритин туруксуз Ошондо деген. атаңызга таарынгансыз, а? Андан кийин Ошондо атаңызга таарынгансыз. Ошой, бар. Ошол учурга барыңыз. Ошол учурга барып атаңызга таарынганды таарынгансызбы? Мен Чыныңызды айтыңыз. ошо эмеде турмушка чыкканда буга чейин атам эме деп айтчу да, ошо барган жериңерден келбегиле деген сыяктуу сөздөрдү айтылчу да. Турмуш деген эми мындай жөн эле жерден боло бербейт. Сен мисалы сен повод берген үчүн сени көрүп Все түшүндүм. анан ала качып кетти да Демек, деген Рыскүл айым, сыяктуу мындай эме все айткан да. түшүндүм. Анан Сиздин атама болуңуз эми именно мындай атаңыз сизди убагында турмушка таарынсам отургузуп керек, бирок мындай койгонунда, ичиме аябай мындай сактап эме ошол учурдан баштап сиз атаңызды кабыл албай келесиз. Атам эмне атама үчүн эмес, мени түшүнбөйт, мени отургузуп койгон. Мен атам агама эме болгом ошентип да, айтпаганда келип мен ал анан менен жашамак отур эмесмин. Менин эметсе деген жашоом кыздын пландарым көңүлү мындай болсо деп отургузуп кел, пландарым көңүлү аткарылат деп. болбосо алып кел деп мамам Азыркыга айткан чейин экен да. Анан атаңызды байкем мени кабыл отургузуп албагандыктан келгин да, биринчиден ошоп анан өзүңүздүн силер эмне үчүн болсоңор сизде барбасаңар мен отурбайт железа болчумун деген дефицит сөздөрдү жетпей айткам да. жатат Ошол сөйлегенде атанын атама да ошондой айтканын эме аткарып кылгам. атасыз, бирок айтылбай калган сизден. Жок, мен андай кылбайм, мен деген өзүм каалагандай жашайм деген сөздөр айтылбай калгандагы да. Азыркыга чейин атаңыз менен күрөшүп келе жатасыз. Ошон үчүн ден соолугуңузда, организмде сизде аябай прям күрөш жүрүп атат да. Атаңыз менен иштешиңиз керек, атага менен болгон капачылык менен иштешиңиз керек. Анан албетте акча анын аркасында сизге келет. Ошон үчүн сизге айтам, трансформация курсуна келиңиз дагы ошол учурга барып туруп, прям практика кылып, трансформация кылып, атаңызга болгон капачылык менен иштешиңиз керек. Хорошо? Түшүндүңүзбү эми? Ой, Кичине калат. Ошол учурдагы сиз өзүңүз менен өзүңүз бияктан сүйлөшүп эле депрессия болуп жүрө бергенсиз да. Түшүндүңүзбү? Мындай да. Жок. Сиз азыр өзүңүздү ошентип алдай бересиз. Өзүңүздү алдай бересиз. Просто мээңиз сизди алдап атат да, бул жакта бойлуңуз бар дагы деле. Айтып атпайсызбы, мен достойная сезем өзүмдү деп. Азыркы жашооңузду сиз достойная сезбейсиз. Турмушка бирок чыкканда мен эме мен достойный мындай турмушка чыктым деп кой өзүңүздү бердим эсептеген эме мен эмессиз. тааганган Түшүндүңүзбү? жокмун, кой бердим дегеним менен баары ичимде калат Ошол турбайбы учурга анан. алып калгансыз да, ошол турмушка чыккан учурга барып ошо менен иштешиңиз керек. Анда трансформация курсунан сизди күтөм, келиңиз, Бирок окуңуз, мен именно азыр ошол мындай учурдан өкүнбөйм да, баштап мындай иштешиңиз керек. Аллах мага Турмушка туура эле чыккандан берген, баштап, мага макулбу? ушундай жакшы берген. Биринчи кезекте ден соолук, анан акча. Ал жактан дагы көптөгөн нерселерди табасыз. Рахмат, жакшы туруңуз. Да. Бул жактан бир аз интернеттин ыңгайсыздыгы болуп, көпчүлүгүңүздөр крестикти бассаңыз чыгасыз. Рыскүл айым. Үстүдө оң жакта. Интернет менимче аябай ыңгайсыздык жаратты окшойт сиздерге.
Биз экөөбүз бири-бирибизди аябай эле жакшы угуп аттык. Экөөбүз бири-бирибизди жакшы эле угуп, жакшы эле түшүнүп аттык. Эч ким артта калган жок, нормально эле болуп атты. Бирок сиздер тараптан да ыңгайсыздыктар болуп атыптыр. Эми бул интернеттин техникалык ыңгайсыздык жаратып аткан учурда албетте бул жерде биз эч кимди күнөөлөп, эч кимди неме кыла албайбыз да. Күнөөлөй албайбыз да. Ошон үчүн, пожалуйста, бир аз сабыр кылыңыздар, ниетиңиздерди оңдоп, кичине чыдамкайлык менен күтүп турсаңыздар болот. Эми мен адамды эфирге чакыргандан кийин ал адамга до конца аягына чейин мен разбор жасап талдап беришим керекпи же ой элдер укпай атыптыр деп эле бул жактан чыгарып салышым керекпи? Туура, мен айткандан кийин ошол нерсени аткарышым керек. Туурабы? Ошон үчүн бир аз сабыр кылыңыздар, Бул жакта аябай көп комментарий менен болбойсуң, бизди деле карабайсың деп баштадыңыздар. Сиздерге карап, сиздердин араңыздардан бирөөнү чакырдым. Мен мисалы Рыскүлайымды тааныбайм деле, биринчи жолу көрүп атам. Просто миллион деп келиптир, айтып берсем болот да. Миллион деп келиптир. Миллион менен иштеше турган болсок, ден соолугунда көйгөй бар экен. Элестетиңиздер, биринин артында бири турат да. Ден соолугу менен көйгөй бар экен. Ден соолугундагы көйгөйдү иштесек, бала чагындагы жаңы турмушка чыкканда жолдошуна чыккан ошол жашоосун кабыл албайт экен дагы, атасы сен барган жериңде каласың деп койгондуктан азыркыга чейин неосознанно атасы менен күрөшүп келе жатыптыр. Неосознанно. Жок, сиздин айтканыңыз туура эмес. Мен өзүм каалаган жашоомду жашашым керек деп атасы менен күрөшкөндүктөн железодефицитная анемия деген оору менен ооруйт экен дагы. И алдыга кете албайт. Мындай адамдар биз неосознанно ата-энебиз менен күрөшкөндө алдыга кете албайбыз. Биздин методика именно ошол сиздин аң сезимиңизде энергияңызды каяка кетирип атасыз. Ошол болду тапкан методика. Эгерде записти көрсөңүздөр, ал жактан түшүнөсүздөр, Так, давайте анда азыр бул жакта бизде отзыв айткысы келген айымдар бар экен. Мен азыр сиздерге мисалы трансформация курсунда караңыздар. Трансформация курсунда биз энергияны көбөйтүү жана туура башкаруу деп айтып атпайбызбы? Эмнеге энергияны көбөйтүү жана туура башкаруу боюнча иерархия закону деген сабак берилген. Ата-энебиз менен күрөшкөн учурда, аларга капа болгон учурда, аларга таарынган учурда, алардын алдында өзүбүздү күнөөлүү сезген учурда биз энергиябызды туура эмес жака кетирип баштайбыз. Ата-энебизге күрөшүүгө, капачылыкка, күнөөлүү сезимдерге, мисалы зордукталган болсок, зордукталган учурга кетиребиз. Ошол учурда эстей беребиз, кайра эстеп, кайра ыйлагыбыз келе берет. Анткени сайын ал жака энергия кете берет. Аборт кылган болсок же балдарыбыз түшүп калган болсо, биз ошол учурда ойлой беребиз дагы, энергиябыз ошол жака кете берет. И анан айтабыз, жашообуз эмне үчүн мен каалагандай болбой жатат? Эмнеге? Анткени биздин блоктор бул жакта, биздин мээбиздеги блоктор биздин жашообузду 95% башкарат. Элестетиңиздер, 95%. Биз 5 эле пайыз башкарабыз жашообузду. Трансформация курсунда сиздер диагностика кылганды. Мисалы, эмне үчүн менин жашоомдо жанагындай нерсе болбой жатат деп бул жакты карайсыздар дагы, диагностика кыласыздар, аң сезимдин түбүндөгү блокторду табасыздар и ал жактан трансформация кыласыздар. Биздин подсознание билбейт, бул жакшы, бул жаман дегенди билбейт. Ал программа барбы? Ага энергияны жумшай берет. Биз акылыбыз менен ошону табабыз дагы, и анан ал жака энергия керек болсо беребиз, кереги жок болсо бербейбиз. Мындайча айтканда ал программаны башка программага өзгөртүп коебуз. Мисалы, капа боло беребиз да. Өзүбүз аябай жакшы билебиз капачылык энергияны алганын. Бирок кайра эле капа болуп эле налый беребиз. Алыбыз жетпейт өзүбүзгө. Туурабы? Мисалы, айта турган бирөөгө сөздөрдү айткыбыз келет, бирок ошол учурга келгенде оозубузду бирөө жаап салгандай айтпайбыз, сүйлөй албайбыз. Ыйлагыбыз келет, ыйлай албайбыз. Биз канчалык өзүбүздү ошентип жапкан сайын да, капа болгон сайын, ыйлаган сайын, өзүбүздөн бул жактан эзиле берген сайын, именно ушул нерсеге биз энергиябызды жумшай беребиз. Бул сабактардан сиздер эч жака чыгарбаган сайын жан дүйнөңүздөрдү айланып жүрө берет дагы, сиздердин энергияңыздарды ошол нерсе соруп алып берет. Биз трансформация курсунда сиздер диагностика кылып, же мындай практика кылып атканда деле эстейсиздер, табасыздар, ошол учурга барып эстеп, айтып, сүйлөп, чыгарып салгандан кийин болду, жана энергияны соруп аткан нерселердин бардыгы кетет дагы.
жашооңуздарда акчаңыздар көбөйүп баштаганын көрөсүздөр, жолдошуңуздун кирешеси көбөйүп баштаганын, мамилелер оңолуп баштаганын көрөсүздөр да. Ошентип жашообузда результат өзүнөн өзү эле жаралып баштайт. Өзүбүздүн сүйүктүү жумушубузду таап баштайбыз да, сүйүктүү жумушубуздан өзүбүз каалаган акчаны таап баштайбыз. Анан албетте энергиябыз бошогондон кийин анан биз максаттарга карай жол ачып баштайбыз. Азыр биз сиздер менен максаттарга карай практика жасайбыз. Ошон үчүн максаттарыңыздарды даярдаңыздар. Албетте бактылуу болууга үйрөнөбүз, жараткандын бизге берген жашоону сезип жашаганга үйрөнөбүз. Жан дүйнөбүздүн тынчтыгын тапкан боюнча практикалар берилген, ата энетегибизден келген мына бүгүнкү күндө биздеги бар күчтү сезгенди үйрөнөбүз да, аны жашообузда колдонгонду үйрөнөбүз. Анан кантип разбор жасаганды дагы ал жакта мен атайын сабактарды тартып силерге сонун кылып даярдап койгом. Ошол сабактарды дагы белекке беребиз, аны көрсөңүздөр болот. Аябай көп нерсе аласыздар. Так. Рахмат. Да, мен такыр илей албайм дейт. Көрдүңүздөр, канча энергияңызды илей албаган, эмоцияңызды чыгарбаган жактарга кетире бересиз. Так, белекти унутпайлы да. Бүгүн биз трансформация курсуна белек беребиз. Жолдомо. Келиңиздер, анда сиздер менен биз практика жасайбыз. Терең дем алып, демиңиздерди чыгарыңыздар. Бул жака реквизит чыгарып койдум, каалоочулар реквизитти алып алсаңыздар болот. Буту колубузду кайчылаштырбай түз отурабыз. Максатка жетүү боюнча практика жасайбыз. Курстун баасы болгону 3000 сом акция менен. Буту колубузду кайчылаштырбай түз отурабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарып, өзүбүздүн алдыбызга койгон 5 максатыбыздан 1 максатты элестетебиз. Дал ошол максатыңызга жеткениңизди элестетиңиз. Пожалуйста, практика жасайбыз, жазбаңыздар бул жака. Практика жасайбыз. Максатка жетиңиздер келеби? Максатка жетүү практикасын жасайбыз. Комментарийди жазбайбыз. Бир максатыңызды алыңыз. Ошол максатыңызга жеткениңизди элестетиңиз. Сиз азыр ошол максатыңызга жеттиңиз. Ал максатыңызды сиздин жашооңузда бар. Үй болсо үйүңүздө бар, үйүңүздө жашап атканыңызды элестетиңиз. Ушул учурда өзүңүздү кандай сезип атасыз? Сезимдериңизге көңүл буруңуз. Сизге эмне жакпай жатат? Ушул учурда эмне жакпай жатат? Жалгыздык, балким жалгыз калганыңызды сезип жатасыз. Балким дагы башка сезимдер. Сизге жакпай жаткан сезимге көңүл буруңуз. Терең дем алып, демиңизди чыгарыңыз. Алдыңыздан бир фигураны көрүңүз. Ал фигуранын алдында өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Балким күнөөлүү сезип жатасыз. Балким капа болуп атасыз.
жана ал фигура сизге ким? Ал сиздин атаңыз болушу мүмкүн, апаңыз болушу мүмкүн, же сизге башка жакын адам болушу мүмкүн. Жана ал фигурага азыр эмне сезип, эмне деп айткыңыз келип жатса айтыңыз. Жана бала чагыңыздагы сиз максатыма жетем дегенде сизге балким бирөө акча жок деп айткандыр. Балким күнөөлөгөндүр. Балким дагы башка тыюуларды айткандыр, эстеңиз. Терең дем алып, демибизди чыгарып, бала чакта сиз бир нерсени алып бер дегенде балким алып бере албай койгон, да алып бербей койгон. Же азыр тиги фигуранын алдында сезип аткан сезимдериңизди дагы айтсаңыз болот. Көрүштүн кереги жок, сезебиз. Сезимдерибизге көңүл бурабыз, өзүбүздү угабыз. Балким күнөөлүү сезип жатасыз ал адамдын алдында өзүңүздү. Балким ал адамга капа болуп жатасыз. Анда айтыңыз, мен сиздин алдыңызда өзүмдү күнөөлүү сезип жатам. Же мен сизге капа болуп жатам. Же балким жакшы көргөнүңүздү айта алган эмессиз. Мен сизди жакшы көрөм деп айтыңыз, жакшы көргөнүңүздү айткыңыз келсе. Кайсы учурда ушул сөздөрүңүз айтылбай калган? Эми ал фигура сизди күнөөлөбөгөнүн, же мага капа болбосоң дагы мен сени жакшы көрөм. Капа болуп менин сүйүүмдү алыштын кереги жок. Жана башка сиздин сезимдериңизге айтып жаткан, жооп айтып жатканын угуңуз. Айта албаган сөздөрүңүздү азыр ачык айтыңыз. Мен сизди жакшы көрөм. Мен сизге ыраазымын деп апабыз, атабызга ыраазычылык айтабыз. Жакшы көрсөк жакшы көрөм деп айтабыз. Эми ушул учурда ата энебиздин бизге, же чоң ата чоң энебиз, же тайта тайнебиз келиши мүмкүн бизге да. Алар бизди жөн гана жакшы көргөн. Терең дем алып, демибизди чыгарып, алардын сүйүүсүн өзүбүздөн сезебиз. Аларга ыраазычылык айтабыз дагы. Эми дал ошол адамдан алган энергиябызды, сүйүүбүздү сезип, өзүбүздүн алдыбызга койгон максатыбызга кайра келебиз. Эми ал максатыбызда рахаттануу менен жашап жатканыбызды сезебиз. Ошол максатыбызга жеткенибиз үчүн ушунчалык
жашообузга, өзүбүзгө да ыраазы болуп атканыбызды сезебиз. Ыраазычылыгыбыз менен кабыл алабыз. Ушул максатыңыздарда жашаңыздар. Кабыл ала албай жатсаңыздар, өзүңүздөргө кабыл алганга уруксат бериңиздер. Мен өзүмө кабыл алганга уруксат берем. Ага, терең дем алып, демибизди чыгарып, ушул учурдагы сезимдерибизди эсибизге сактайбыз дагы, көзүбүздү ачабыз. Ага. Кимде кандай сезимдер болду, бөлүшүңүздөр. Сиздер менен чогуу мен өзүм дагы практика жасадым азыр. Ушундай практика бизде трансформация курсунда абдан көп практикалар берилген. Күнөөлүү сезимден арылуу, максаттарга жетүү боюнча. Мен өзүмдүн максатыма жасаганда мен чоң атамды көрдүм. Анан чоң атам мага өтүп кетеринин алдында бир саат берген да. Ошол саатын кийин мен жоготуп ийгем. Менде ошол атамдын саатын сактай албай калганым үчүн азыркыга чейин менде күнөөлүү сезим бар экен дагы. Көп нерсени өзүмө ыраа көрбөйт экенмин. Мен чоң атамдын кызымын, чоң атам жоңойткон мени. Чоң ата чоң энем. Мен атамдын саатын сактай алган жокмун. Демек мен андай максаттарга татыктуу эмесмин деп көп жерден өзүмө уруксат бербейт экенмин да. Сиздерде дагы кандай сезимдер болду, бөлүшүңүздөр. Азаматсыздар, мен бактылуу болдум дейт. Жүрөгүм менен кабыл алдым сонунда. Аябай ыйладым. Караңыздар, бизде канчалаган күнөөлүү сезимдер, болдор, ушулардын баардыгы биздин энергиябызды ала берет. И анан биз түшүнбөйбүз, эмне үчүн менин максатым аткарылбайт. Вот именно ошол биздин аң сезимде жаткан нерселер биздин энергияны ала берет. Ашказаным ооруп атат, жүрөгүм дүңкүйдү деп атпайсыздарбы? Демек эмоция менен иштешиңиздер керек. Трансформация курсунда именно ошол эмоциялар менен иштеген практикалар бар. И ал жактан дагы эмоциялар менен иштейсиздер, капачылык менен иштейсиздер, таарыныч менен иштейсиздер да. Да. Азаматсыздар. Да, күнөөлүү сезим болдубу? Дароо. Күнөөлүү сезим менен иштеп койгонду үйрөнүп алыңыздар. Анткени күнөөлүү сезим болгондон кийин анын аркасынан дароо жазалоо деген нерсе бар да. Жазалоо баштала берет. Өзүбүздү жазалап баштайбыз. Фигуралар кызыгып койсо болобу дейт. Жүрөктөрүм оорду. Караңыздар да. 15 минутанын ичинде, даже 10 минутанын ичинде кандай сезимдериңиздер ачылды. Биз адамдар жаратканын бизди сезимтал кылып жараткан да. Бирок биз акылыбыз менен эле жашай бергендиктен көп нерсени сезбей жашап келебиз.
Ошон үчүн трансформация курсуна келгенде ал жакта группа менен иштешесиздер, кураторлор менен иштешесиздер, анан албетте сезимдериңиздер ачылат. Ошон үчүн мен баарыңыздарды трансформация курсуна чакырам. Ал жактан именно ушундай болдор менен иштейсиздер, жеңилдейсиздер. Себеби дегенде биз болдорду денебизде көтөрүп жүрөрүбүз да, анан кийин денебизде түрдүү көйгөйлөр болот, ооруйбуз, жашоодо көйгөй болот. Анан эле биз чөйрөнү күнөөлөп баштайбыз, жалп кылып баштайбыз, жертва болуп баштайбыз, карыз болуп баштайбыз да. Ошон үчүн албетте биздин жан дүйнөбүздө жаткан болдор менен биринчи кезекте иштеп алышыбыз керек. Да, конечно, сиз эмнени кааласаңыз, сизге баары уруксат. Дүйнөдө биздин жашообузда бул туура эмес деген нерсе жок. Баардыгы биз эгерде сездикпи, биздин сезимдерибиз бизге дайыма 100% туура нерсени айтып берет. Биздин мисалы сиздер алманын жытын сезип атасыздар да? Сиздер алма деп атасыздар. Сиздерге мисалы мээңиздер жок, бул алмурут деши мүмкүн. Бирок сиз алманын жытын сезип атасыз. Ошол сыяктуу эле мээбиз алдап коюшу мүмкүн. Жыт эч качан алдабайт. Точно алманын жытын гана сездирет да. Келиңиздер анда белек деп жазыңыздар. Сиздерге азыр трансформация курсуна акысыз жолдомо белек берем. Бир адамга мен ниет кылам. Сиздер менен биз бүгүн 3-күн өттүк да, алдыда дагы 2 күн бар. Эртең сиздер менен биз өзүбүздү сүйүү боюнча иштейбиз. Анткени эртең именно ошол өзүбүздү сүйүү боюнча дагы сиздерге бүт маалыматтарды берем, разборлорду жасайм да. 1,5 саат бою эртең да сиздер менен чогуу болобуз. Белек деп жазыңыздар. Ал эми трансформация курсуна азыркы учурда сонун мүмкүнчүлүктөр болуп аткан учурда 70% арзандатуу менен катталып үлгүрүңүздөр. Анткени өртүндө чейин кылуу болот, андан кийин анан катталуу токтойт. И кайрадан трансформация курсу 10.000 сом болот. Эгерде 14-нө чейин катталганга үлгүрбөй калсаңыздар, анда 10.000 сомду 15-нен баштап уже 10.000 сомдон катталуу окуй аласыздар. Ушул акысыз сабак жүрүп аткан учурда гана 70% арзандатуу. Белек деп жазыңыздар, ниет кылыңыздар. Кандай максат менен белекти алгыңыз келип атат? Сөзсүз түрдө өзүңүздүн максатыңыз биринчи орунда сиздин максатыңыз болуш керек. Мен ниет кылам, кимге ушунчалык бул белек керек болуп атса, Кудайым ошол адамга буйрсун деп, Гүлназ Султанова деген айымга туш келди. Гүлназ Султанова, сизди куттуктайбыз. Гүлназ Султанова, сизге трансформация курсун белек кылабыз. Сизге туш келди. Ушунчалык трансформация курсу сизге керек болгон экен. Эмне деген максат менен курска келе жатсаңыз, дал ошол максаттарыңыз ишке ашсын, Гүлназ айым. Менин директиме же менеджерлерге жазып коюңуз. Мен ушундай Саткан Тусуповадан Инстаграмдан белек алдым трансформация курсуна десеңиз, сизди бул жака кошуп коюшат. Мен баарыңыздарга ыраазымын, айымдар жана мырзалар. Өзүңүздөрдүн жашооңуздарды өз колуңуздарга алып, диагностика жасаганды үйрөнүп, трансформация кылып, анан Кудайым бизге берген бактылуу жашоону жашап өтүүгө толук бизде мүмкүнчүлүк бар. Андыктан ушундай сонун мүмкүнчүлүктү пайдаланып, трансформация курсунда биз менен 15 марттан чогуу болуңуздар. Мен баарыңыздарга чексиз ыраазымын. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм. Кармаган орозоңуздар дагы бир жолу кабыл болсун. Кудайым дал ушул ыйык орозо айында эмне деген ниет менен, эмне деген максат менен кармап аткан болсок да, эмне деген максат менен өзүбүз менен иштөө үчүн трансформация курсуна келип атсак, Кудайым баарыбыздын максаттарыбызды ишке ашырганга себеп боло турган эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берсин. Ыраазымын баарыңыздарга, жакшы туруңуздар. Эртең кечки саат 9-да сиздер менен буюрса дагы көрүшөбүз.